Өткен видеода деген тетиги слифти жерге казып койсом, элдин баары эле тоңуп калат дейт. Тоң болгонун азыр көрсөтөйүн. Буякта септик казып койгом. Темирге жеттик, азыр ачалы. Муну былтыр күзүндө казып туруп, 1,5 метрдей эле казып туруп эле дөңгөлөктөрдөн тизип туруп эле ичин таштар менен толтуруп койгом. Ошондо слифтен аккан суу труба менен агып түшөт да жерге сиңип кете берет. А жердин астындагы жылуулук труба менен өйдө көтөрүлүп буну тоңдурбайт. Канча комментарий болду, туалеттин ичи тоңобу десем, тоңот дейт. Менин оюмча, ошо 1-2 метр казып коюп туруп эле, 1-2 шырык коюп туруп эле, үстүнө жөн эле тактай менен коюп койсо, муздак болуп туруп тоңот да. Менин оюмча, ошо туалетте аргасыз болдум, ошо көрсөткөнүчү. Туалеттин тегерек четине кичине гүлдөрдү отургузуп, аркасын иреттеп кичине. Туалеттин ичин мындай жылуулап койсо болот да, бекер отурбай календарь коюп кой, пландаштырып отурганга. Телефон койгуч коюп кой, бир свет киргизип кой. Өмүрүңдүн жарымы ушактан өтөт экен. Жакшынакай кылып койсо болот да. Кышында туалеттин ичи тоңгонун аяктан көрдүңөр. Эми муну азыр деген үстүн жаап салабыз, көмүп салабыз. Жердин жылуулугун туура пайдаланса болот. Мышыктын шылыңдаганын эми көрөбүз кышында.